Жакында эле Улуттук коопсуздук комитети Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Кубанычбек Нурматовду алдамчылык беренеси менен кармады. Маалымат кылайык, тергөө учурунда экс-депутат 2013-жылы эсеп палатасынын аудитору болуп турган учурда алдамчылык жолу менен $500 000 ашык суммадагы кыймылсыз мүлктү өзүнө ыйгарып алганы маалымдалып, атайын кызматтын тергөө абагына 20-ноябрга чейин камалганы белгилүү болду. Белгилей кетсек, буга чейин мурдагы депутат Кубанычбек Нурматовду Тажикстанга элчи кылып дайындоо үчүн бардык жараяндар бүтүп, бир гана президенттик кол коюусу гана калган. Андыктан бүгүнкү күндө чек арадагы абалдан улам мамиле согундап турган өлкөгө элчи болуп дайындала турган жарандын кармалышы кызуу талкууга түштү. жаштагы Кубанычбек Нурматовдун эмгек жолуна токтолсок, ал 2015-жылдан 2020-жылдын август айына чейин Жогорку кеңештин Кыргызстан саясий партиясына шайланган депутат болгон. Ага чейин 2012-2015 жылдары эсеп палатасынын аудитору болуп иштеген. Экс-депутаттын дарегине карата буга чейин да бир нече сындар айтылып келген. Айталы 2011-жылы ошол учурдагы спикер Ахматбек Келдибековго карата коюлган айыптоолорду иликтеген депутаттык комиссиянын төрагасы Каныбек Иманалиев Келдибеков Жогорку кеңештин Москвадагы атайын өкүлү кылып дайындаган Кубанычбек Нурматовдун криминалдык дүйнө менен байланышы бар экенин айтканы бар. Бирок Нурматов муну моюндаган эмес. Боюнча бизде ошондо айтып чыкканда билесиздер, палатада болуп атканда 2011-жылы 11 декабрь или 12 декабрь күнү ушундай болуп айтып чыкканда, ошол жерде Азамат Арапбаев депутат запрос берип туруп, ошол жерде менин күнөөнүм жоктугуну, эч кандай член ОПГ эместигим боюнча көргөзүлгөн ошондо. Каныбек Иманалиев сиздин атыңызды анда караладыбы жок жөн жерде? Эми ким билет эми кандай неме болгон, кайсы немеге такалган, биз ошондо официально алып көргөзүлгөн. Мындан сырткары 2015-жылы Нурматов Кыргызстан партиясынын тизмеси менен депутат болуп шайлангандан кийин анын диплому тууралуу да маселе жаралган. Тактап айтканда, башкы прокуратура эл өкүлү жасалма документ менен жогорку окуу жайына өткөн деп алдамчылыкка шектеп, мөөнөт өтүп кеткендигине байланыштуу кыскарган кылмыш ишин кайра жанданткан. Бирок бул боюнча дагы Нурматов жооп кылып, өзүнө карата айтылып жаткан маалыматтар жаңылыш деп билдирген. 82-жылы мен окууга тапшырганмын. 82-жылы тапшырып, 84-жылы мени армияга алып кеткен бүтүрбөй. 84 армияга кетип туруп, 86 келип, кайрадан дагы тапшырып, кайрадан ошо 87-жылы бүтүп чыгып кеткенмин. Одан кийин 90-жылдары бир Оштун тополоңунда бир менин бүт документтерим көбү жок болду. Одан кийин 2001-жылы үйгө урушуп, полный документтер жок болгон. Ошондо мен жан дипломдун немесин чыгартырганмын кайтадан. Копиясын жазганда булар бул жерде училищаны, конечно, училищедагылардын ошибкасы болуп калган. Негизи эле экс-депутат жана эсеп палатасынын мурдагы аудитору Кубанычбек Нурматов көп жылдар бою жеке ишкерлик менен алектенген жашыруун деле эмес. Бул туурасында экс-депутаттын таржымалы басып өткөн эмгек жолунда жазылып, анын ишкер экени айтылган. Бирок кызыгы, мурдагы депутат Кубанычбек Нурматов өзү ээлик кылган эки компанияны жана жубайы Айгүл Ахметовага атталган фирмаларды, ошондой эле Ошто жайгашкан Царский двор кафеси боюнча декларациясында көрсөткөн эмес. Кубанычбек Нурматовдун 2015-жылы 1 жылдык кирешеси 759.822 сомдо түзгөн. Андан башка 2000 чарчы метр абдан чоң аянттагы чоң үйгө жана 2000-жылы чыгарылган Mercedes-Benz автоунаасына ээ болгон. Ал эми экс-депутат жакын тууганынын кирешеси тууралуу маалымат берген эмес. Болгону ага 162 чарчы метрлик батир жана дагы 2009-жылы чыгарылган Lexus GX 470 үлгүсүндөгү автоунаага ээлик кылары жазылган. Нурматовдун 2016-жылы кирешеси 776.000 сомдо түзгөн. Ошондой эле баягы эле 2000 чарчы метр абдан чоң аянттагы чоң үйгө жана Mercedes-Benz автоунаасында ээлик кылары көрсөтүлгөн. Андан башка 162 чарчы метрлик батирге жана 500 чарчы метрлик башка жеңил конструкцияларга ээ болгон. 2009-жылы чыгарылган Lexus GX 470 автоунаага ээ болгон. Нурматов 2017-жылы 1 жылда 694.000 сом иштеп тапкан. Ошондой эле бул жылы үйү 4 эсе тагыраагы 500 чарчы метрге чейин кыскарган.
жана ошол эле Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоунаасы көрсөтүлгөн. Ал эми Нурматов бул жылы декларациясында жакын тууганын кирешеси 850 миң сомду түзөрүн көрсөткөн. Андан башка жакын тууганынын 162 чарчы метрлик батарея жана 512 метр квадрат убактылуу мекеме, басы 130 миң сомдук баалуу зер буюмдары, 80 миң сомдук турмуш тиричилик техникасы, 230 миң сомдук үй эмеректери жана 45 миң сомдук фото, аудио, видео техникалары бар экени жазылат. 2018 жылы 787 миң сом киреше тапкан. Ошондой эле бул жылы деле мурдагы эле 500 чарчы метрлик үйгө жана Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоунаага ээлик кылары көрсөтүлөт. Ал эми жакын тууганын кирешеси 900 миң сомго жеткен. Андан башка аянты 162 чарчы метрлик батарея, 150 миң сомдук зер буюмдары жана тиричилик техникасы, эмерек үйгө керектүү буюмдардын жалпы наркы 600 миң сомду түзгөн. Рикса жоопкерчилиги чектелген коому Адилет министрлигинин базасында маалыматка ылайык, компания 2007 жылы май айында кайра каттоодон өткөн. Директору Кубанычбек Нурматов жана негиздөөчүлөрдүн катарында Эшли Сулейман деген жаран көрсөтүлгөн. Фирма жүк ташуучу транспорттук иш жүргүзөт. Дареги Бишкек шаарында деп көрсөтүлгөн. Ал эми бул компаниядан түшкөн салыктар жана төлөмдөр боюнча маалыматтар жок. Гроза жоопкерчилиги чектелген коому. Компания 2007 жылы 5 февралда Ошто катталган. Фирманын директору катары Абдыгапаров Батыр Чойонович деген жарандын аты аталат. Ал эми негиздөөчүлөрдүн катарында экс-депутат Кубанычбек Нурматов жана 2010 жылдагы июнь окуясына катыштыгы үчүн эл аралык издөөдө жүргөн мурдагы депутат Салахуддинов Жалаладдин аты аталат. Компаниянын негизги ишмердүүлүгү тергөө иштерин жүргүзүү деп жазылган. Бул ишкананын дагы түшкөн салыктары жана төлөмдөрү боюнча маалыматтар берилбеген. Ишене кошумча жоопкерчилиги бар коому. Ачык булактарга маалыматка ылайык, компания Ошто 2002 жылдын декабрь айында кайра катталган. Ишкананын ишмердүүлүгү каржылык операция жүргүзүү деп көрсөтүлгөн. Директору жана негиздөөчүсү тең Кубанычбек Нурматовдун жубайы Ахмедова Айгүл Абдилхаевна. Золотник кошумча жоопкерчилиги чектелген коому. Бул компания дагы Ошто 2002 жылдын декабрь айында кайра катталган. Акча алмаштыруу бюролорун иштетет. Директору жана негиздөөчүсү тең Ахмедова Айгүл. Кулвент Группка ЖЧКсы ачык булактарындагы базага ылайык, компания 2019 жылы октябрь айында каттоодон өткөн. Турак жайларды, имараттарды куруу менен алектенет. Директору Кубанычбек Нурматовдун жубайы Айгүл Ахмедова жана негиздөөчү катары 3 жарандын аты көрсөтүлгөн. Ал эми ЖЧК Бишкек шаарында жайгашкан. Экотаж ЖЧКсы Адилет министрлигинин базасында ылайык, компания 2021 жылдын июнь айында каттоодон өткөн. Фирманын негиздөөчүлөрдүн катарында Нурматовдун жубайы Ахмедова Айгүлдүн аты жазылган. Ал эми компания курулуш таштарын өндүрүү менен алектенет. Табылгы 2 жоопкерчилиги чектелген коому компания 2021 жылдын сентябрь айында кайра катталган. Директору катары Мадманов Нурланбек Аданбекович деген жаран жана негиздөөчү Нурматовдун жубайы Ахмедова Айгүл деп көрсөтүлөт. Фирманын ишмердүүлүгү түстүү металл жана рудалардын казуу менен алектенген. Бюджет порталы Табылгы 2 фирмасы Нокот районундагы мрамор жана гипс кендеринин лицензиясынын бланкында 2000 сом төлөгөнүн көрсөтөт. Ал эми Мам Геология сайтында ал кендердин ээси катары Табылгы деген фирма жазылган. Табылгы фирмасы булардан тышкары дагы 9 кенге ээлик кылат. Царский двор кафесы. Бул кафе Ошто жайгашкан. Экономика министрлигинин сайтында маалыматка ылайык, экс-депутат Кубанычбек Нурматовдун жубайы Ахмедова Айгүл Абдилхаевнага таандык экени көрсөтүлөт. Белгилей кетсек, жазык кодексинин 323-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык, эгер мамлекеттик кызматкер декларациясында кайсы бир бүлүгүн жашырса, анда жоопкерчиликке тартылары айтылат.